90 жаштагы Зинаида Гализинова жалгызбой энелердин катарын толуктайт. Жолдошу менен Кыргызстанга келип жашап калган эне жаш кезинде канаттуулар фабрикасында эмгектенген. Бир кылымга жакын өмүр сүргөн эне учурда социалдык кызматкерлердин жардамына муктаж. Карылыкка моюн сунган Зинаида апа жаштыгын эстеп буларга токтолду. Добросовестно помогает. Социалдык кызматкер Тажиккан 20 жылдан бери кызматын көрсөтүп келүүдө. Тажиккан чын дилинен эмгектенген кызматкер. Ооруканага барууга, дары-дармек алып келүүдө жана үй тиричиликтериме жардам берип каралашат. Абышкамдын каза болгонуна 1 жыл болду. Балдарым да жок болгондуктан жалгыз экенимди билдирбей келет. Ыраазымын. Самой уже 88 лет. Социалдык кызматкер Тажиккан Искендерова Зинаида апа менен чогуу ырдап, сейилдеп, баарлашып, баракыга чогуу барышат. Улгайган адамдарды камкордукка алуу үчүн Жалал Абад шаардык мэриясы 1 айлык жарыялагандан сырткары алардан дайым кабар алууну улантып келишет. Карыларга үй жумушуна көмөктөшкөн Тажиккан Искендерованын айтымында бүгүнкү күндө 12 карыя бар. Аларга колдоо көрсөтүү менен чектелбей, жылуу сөз да керектигин айтат. Өздөрү эми жаш баладай булар. Буларды капа кылбаганга аракет кылабыз. Эмне айтса көңүлүн көтөргөнгө аракет кылабыз. Өз баласындай, өз кызындай эле ооруп калганмын мен мисалы үчүн. Ооруп калса түнү звонок кылса да келебиз, суббота, базар, майрам күндөрү болсо да ооруп калган болсо кабар алып тынбай келип турабыз. Ооруп калса дагы аптекага алып врачка апарабыз, врач чакырабыз, больницага жаткызабыз. Үй жумуштарына жардам кылабыз. Базар продуктларын ташып беребиз. Эске салсак, Жалал Абад шаарынын социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүндө 14 социалдык кызматкер эмгектенип, шаардагы 157 жалгызбой карыларды тейлешет. Карылар күнүнө карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында улгайган адамдарга камкордук көрсөтүлүүдө. Там я выросла до 19, до 20 лет. Элиза Капарова, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Точно не помню.